Assalamu alaikum. Азыр биз бэктестинг кылабыз. 1-2 позицияга. Так, бэктестингке киребиз биз. Бул жактан имени толтурабыз биринчи. Баланс $100,000 турсын. Евро доллар тандайбыз. Бул жактан бизге өзүбүздүн графикти тандайбыз. Жана ошондой эле рандомный бир датаны тандайбыз. Бизге скорее всего бул жактан 2022. 2022 0201. Все хорошо. Так, биз тыңдадык. Эми ушул боюнча биз торговать этебиз. Бул жактан өзүбүздүн логикабызды, анализге болгон ошолорду полностью подключить этебиз дагы и ошол боюнча торговля кылабыз. Биздики скорее всего свинг торговля болот бул жерден. Эң биринчи биз торговля анализ кылып атканда дайыма 1 айлык тайфреймге келебиз. 1 айлык тайфреймден биз максимальный, минимальный балларды билип алабыз. Так, биздики эң самый главный менде торговлямда ближайший 1 айлык тайфреймдин максимальный жана минимальный басы бул биздики ушул свеча. Так, экинчиси бул бизде фрактальный свечалар. Фрактальный свеча бул минимальный баа болуп эсептелет жана үстүнкү хай. Экинчиси бул биздики недельный тайфреймден ближайший ликвидностьтарды карайбыз. Свечалар боюнча так неделянын ылдыйкы недельный свечанын ылдыйкы баасын снимать этип рынок үстүгө кетип бараткан жай экен азыр моментче. Так, значит биздики үстүнкү хайга чейин рынок иштеп берет эгерде краткосрок менен кире турган болсок. Так, кийинкиси бул неделя боюнча биздики бул жакта неэффективный зона бар экен. Буну белгилеп алабыз. Жана бул жакка текстке жазабыз. Неделя. Так, дневной тайфрейм боюнча карайлы. Бизде интересный эмнелер бар экен бул жакта. Так, дневной тайфрейм боюнча тренд пока боковой движенияда экен биздики. Боковой движенияда болгондо үстүнкү фракталды снятие кылган рынок, ылдыйкы фрактал снятие боло элек экен. Значит, биз скорее всего продажага карасак сделкабызды туура болуп эсептелинет. Азыр модельдерди карайбыз H4 боюнча. Так, H4ге келдик. H4де бизде эмнелер бар? H4де биздики ближайший фрактальный хай бар. Ушунун снятиясынан дагы биз продажага карасак болот сделкабызды. Бул ушул зонадан биздики көбүрөөк развороттор пайда болгон. Бизге азыр SNR, rejection block, неэффективный ушул модельдер керек болот, чтобы биз продажага кириш үчүн. Так, рынокто продажага реакция берип жатат, бирок биздики эч кандай модель жок, ошол үчүн биз сделкага кирбейбиз. Вот ушундай. Биздики бул жерде H4 неэффективный зона бар. Бул продажага болуп эсептелмейт бизге. Анткени биздики үстүнкү ликвидный снятие боло элек. Эгерде биз краткосрок менен караганда ылдыйкы зонадан покупкага, ылдыйкы үстүнкү зонадан продажага модельдерди карасак болмок болуп турду. Так, бул жерде биздики рынокто SNR бар. Бирок неэффективность жок экен рынокто. Давайте пропускать этебиз. Вот. Неэффективность жоктугуна байланыштуу рынок үстүнкү ликвидность снятие кылганы кетти. Вот, үстүнкү ликвидность снятие болду. Эми биз модельди карасак болот өзүбүзгө. Так, тренд уже боковой движенияны пробивать этти. Значит, биздики продавецтер бул жакта слабый болду. Чем покупательдерге караганда, значит, рынок өзүнүн багытын өзгөртү десек болот покупкага восходящий трендке. Так, рынок үстүнкү недельный неэффективностька келди и бул жакта модель күтөбүз биз. Так, бул жакта модель карай турган болсок, биздики покупкага неэффективный зона чыгып атат. Бул биз үчүн не интересно. Анткени биздики зона азыр сопротивленияга келдик. Так, рынок H4-нин үстүнкү максимальный баасын снятие кылды. Бул үйдө биздики SNR бар. Рынок SNR-ды полностью пробивать этти. Жана ошондой эле бул жакта рынокто биздики неэффективный зона керек болот биз продажага кириш үчүн. Так, рынокто бизде неэффективный зона бар.
ушул зона аркылуу биз продажага карасак болот. Так, азыр свеча эгерби дал ушул дегенде турган болсо биз жаңы модель күтөбүз. Так, бизде үстүндө дагы неэффективный зона бар. Так, ушул зона аркылуу биз продажага киребиз уже. Продажа үстүңкү high фрактал RR 1G2. Так, ордер коебуз, лимитный. И эми рыноктун иштеп беришин күтөлү. Так, биздики лимит калсы рынок алды. Эгерде биздики позиция $1000 per рубльга чыга турган болсо, биз безип бутап коебуз. Да, биздики рынок $1000 per рубльга чыкты, эми биз рынокто безип бутап койсок болот. Эми бул жерде карай турган болсок, дальше анализ. Бул жерде биздики H4 фракталды снятие кылды рынок. Толук түрдө бул жактан дагы реакция бериши мүмкүн башка жайшы трендке, анткени бул жакта биздики уровень пок бар, объемдор бар. Ошол объемдор аркылуу рынок дальше разворот өтө кетиши мүмкүн. Толук түрдө. Ошол үчүн бул жерден биз азыр позицияны карап турабыз. Так, экинчи фрактальный бага келди рынок. Пока буну пробивать этерик, бизде продавецтердин күчү бар. Бул жерден толук түрдө бул биздики H4 неэффективность болуп саналат. Ушул зона аркылуу дагы реакция бериши мүмкүн алдыга экинчи поток менен. Так, рынок H4 неэффективностька келди. H4 неэффективностьта бул жакта аябай көп объем чогулуп жатат биздики. Бул жакта покупательдер дагы рынокко кирип жатат десек болот. Чтобы рынокты дальше көтөрүп кетиш үчүн. Так, рынокто биз карай турган болсок, H4 фракталды снятие кылды. Бул жактан сценарды полностью пробивать ете алган жок рынок. Бул жакта бизге покупательдер рынокко мешать этип атат, чтобы рынок дальше ылдыйга кетпеш үчүн. Так, рынок продавецтер бул жактагы неэффективный зонадан күчтүү болуп чыкты. Рынокты ылдыйга түртүп алды толук түрдө. Эми бул жерден биз неэффективность аркылуу ылдыйга экинчи H4 неэффективность экинчи точка хода орсок болот, чтобы биз ылдыйкы ликвидностьтун снятиясына көрөлү. Биз өзүбүздүн биринчи позициябыз кандай отрабатывать этип берет. Эгерде биз позиция карай турган болсок, долгосрочный позицияда, значит бул жактан дагы биз экинчи позицияны карасак болот толук түрдө. Так. Эмне үчүн мен бул жактан продажага кирбей жатам, анткени бул жакта биздики модель чыкты биринчи. Продажага модель чыкканда рынок уже ылдыйкы H4 фрактальный бааны снятие кылган болчу. Значит, бул фрактальный баанын снятиясы дагы бизге покупкага аябай чоң роль аткарат. Ошол үчүн мен бул жактан продажага киргим келген жок. Лучше буну пропускать этип өзүбүздүн позициябызды карайбыз. Так, биздин баага жетпей рынок реакция берди кичинөдөгө и разворот алып кайта ылдыйга түштү. Вот биздин бир позициябыздын логикасы мен сиздерге толук түрдө түшүндүрүп айтып бердим. Жана ошондой эле бул тек профитке келгенге чейинки баардык жолун мен сиздерге кылдатык менен түшүндүрүп бердим десем болот. Вот долгосрочный торговляны биз ушундай процессте алып кете турган болсок, бизде рынокто жакшы түшүнүк болот. Чем краткосрокко караганда сиздерге среднесрочный торговля бул жакшы прибыльдарды берет десем болот. Жана ошондой эле рынокко дагы жакшы түшүнүк келет сиздерге. Баарыңыздарга ийгилик. Ассаламу алейкум. Дагы ушундай видеолор чыгып турат. Көрүп лайктан басып туруңуздар. Бул жактан дагы айтып кетейин. Бул жерде биздики биринчи сценарий жана экинчи сценарий болгон рынокто. Ошол сценарийлер аркылуу бул сценарий жана ошондой эле rejection блок, неэффективный зоналар бул интернеттен карап толук билсеңиздер болот. Жана ошондой эле биздин Telegram аккаунтта да бар. Баарыңарга ассаламу алейкум, ийгилик.